Ака десем формасын чечип берип койду. Интернетке тараган видео боюнча иликтөө башталды. Bitta гаи akaga aka deb qo'ysam эле формасын чечип берип койду го, Сразу өзүнүн ишине орнотуп койду го. Аты ким дейсиңерби? Кызык болду дагы. Аты Нурсултан. Нурсултан aka деп кичине мындай жарымын көрсөтүп койсом эле сразу чечинип мына формасын кийгизип койду го. Эми айтат болгула. Жаман мындай эркектерди кантип чабышты үйрөнүп алдым. Aka десең эле болду экен. Секретти үйрөнүп алгыла. Күчтүү иштерге орношот десеңер. 2026 жылдын 13-июнунда социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу Таирова деп өзүн тааныштырган блогер милиция кызматкеринин формасын кийип видеого тартып өзүнүн пикирин билдирген. Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз катчысы Замирбек Бакиевдин айтымында видеодо айтылган кызматкер МАИ кызматкери эмес, ал башка органга тиешелүү кызматкер экени аныкталган. Учурда бул окуя боюнча кызматтык иликтөө жүрүп жатканын билдирди. Ош шаары эки кыз паркта айланып жүрсө, бир бала жамбашын кармап өтүп кетип калыптыр. Улбери деген кыздын Instagram баракчасынан алынган видео. Эки кыз паркта айланып жүрсө, бир бала жамбашын кармап өтүп кетип калыптыр. Калганы видеодо. Арыз жаздык дейишти бүгүн. Вроде жабык эле кийинишкен, эл көп эле жерде жүргөн. Эй, мяка гель. Ты что? Зачем? Сюда иди! Мырк, что ли? Чё меня трогаешь, блядь? Чё меня трогаешь? Маша тут там, Не кармайся ты, Маш, полиция оборалась, мал. Ты вообще знаешь, что это уголовное дело? Блядь, да иди! Держите его! Сен не кармайся, нормально? Блядь, Маша. неужели эркектер жок, Кайсы тамаша, блядь? Он за жопу трогает девушек. Эй, жон турган жерде, блядь, трогает. Ты нахуй так делаешь? Ты неге Аксыда жарашкан жубайлардын кызы үйдү атасына чечип берүүнү суранды. Менин ата энем ажырашты, былтыр 1 жыл болду да. Апам тарапка чечип, атам тарапты биз арыз жазсак, биз тарапты эч карабай жатат. Мал мүлк боюнча. Сиз кайсы тараптасыз? Атаңызбы же апаңызбы? Биз төрт бир тууганбыз, төртөөбүздөн ата тараптабыз да. Азыр апам ошо эки там, машина, мал мүлк бүт ошо апам тарапка чечип койду. Атам кайра башынан бутуна турайын десе, эки көзүнөн былтыр операция болду, бир буту сынык. Ушу Жаңы жол айылындагы үйдү чоң атамдан калган жерди алчы. Атам намына атама калтырып берүүңүздөрдү суранам. Өз колуңузга алып берсе суранат элем Тилек аке. Бөлүштүрүү боюнча бул жакта кыз айтып койду, баарын апама берип койду деп. Ортодон экиге бөлүнгөн. Үй жанагы натуралай экиге бөлүнгөн. Бирден эки жарымны квартирадагы жарымдан бөлүнгөн, бирок үйүн апасын айгарып, акчасын төлөп бербей болгон күйөөсүнө. Машина дагы ошондой эле бөлүнүптүр. Ошондой эле мал мүлк боюнча бакта талаш бар экен, бирок мал боюнча доо талап коюлган эмес. Анткени судьялар доодо кандай талап коюлса, ошону эле карап берет. Андан тараптарга өзүңөргө белгилүү да, өзүңөргө билесиңер да кандай. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Кимге ыңгайлуу болгон бөлүштүргөндү. Ошону эле жазып берсеңер, ошону бөлүп берет. Доонун чегинен чыкпайт. Доону кандай берсеңер. Эгерде апаңардын доосуңар менен макул эмес болсоңор, тосмо арыз берилет дагы, тосмо да арыз. Ошого жазасыңар. Мону мондай кылып, андай эмес, башкача кылып бөлүп бергиле деп. Анан тараптардын пикирин эске алып, анан судьялар чечет. Анткени силерге мүлк силердики да, силер колдоносуңар. Ошон үчүн судьяларга баары бир өзүңөр айткандай ошондой кылып бөлүп бере берет. Тараптар кандай айтса. Анан бул жакта 4 баласы бар экен, силер жаш жеткен балдар болушуңар керек. Ошон үчүн силердин дойлооңор эске алынган жок да.
Анан мал боюнча доо коюлган эмес экен такыр. Анан экинчи жана чоң үйүңөрдө өзүңөр чыгып кеттирсиңер чоң үйүңөрдөн, бирок ал экиге бөлүнүп тур да натуралай. Жарымы аялындыкы, жарымы күйөөсүнүкү. Анан бир тарап өзү чыгып кетсе, анан судьялар барып аны кел деп кайра айтпайт да. Ошон үчүн баардык эмнеге макул эмес болсоңуздар, өкүлүңөр бар экен, ошо өкүлдөрүңөргө түшүндүрүп бересиңер, ошону сотко барып айтсын. Азыр облус соту каралып атыптыр, кийинки процесс 23-июньда болот экен. Ушул эле бизге айткандарды ошол жака сотко барып айтасыздар, анан чечим чыгарып берет силерге тиешелүү кылып. Анан макул эмес болсоңуздар, жогорку сотко даттанасыңар дагы. Чек ара чырынан кийин Лейлектен Сокулукка келген тургун президенттин өкүлүнөн жер тилке сурады. Сиз бүгүнкү күндө 3 жылдан бери бу жерде квартирада жашап атабыз дедиңиз. 3 жылдан бери бу жерде квартирада турасыз, турабы? 3 жылдан бери ушу квартирада жашап Сиз атабыз. буга чейин кайсы жерде жашадыңыз? Буга чейин кайсы жерде жашадыңыз? Буга чейин мен Лейлекте жашагам. Лейлек району Арка айылында. Ал жерде жер алдыңыз беле, үйүңүз бар беле? Ал жерде үйүм да бар, жерим да бар, баары бар. Андай болсо бу жерден жер да берилбейт, үй да берилбейт байкеси. Неге? Анткени сиздин жериңиз бар, үйүңүз бар, баары бар да. Анан кайта келип башка жерден алганга болбойт. Бир жерден гана Кыргызстандын жараны бир жерден бир гана жер алганга укугу бар. Эгер сиз мурда жер алсаңыз, кайта жер берилбейт. Кол салды. Жо, мен түшүнүп атам, бирок эгерде ошондой маселе менен болсо, ал жердеги жанагындай чек ара чектелгенден кийин ошондой жабыркагандардын баарына тең мамлекет жардам бербедиби? Сиз ошол жардамдан алдыңызбы? Эми мындай кылалы, арызыңызды берип көрүңүз. Эгерде ошондой жабыркаган болуп, же болбосо башка дагы мүмкүнчүлүк болсо карап берет. Бирок буга чейинки жашаган жери бар, үлүшү барларга кайрадан жер каралып берилбейт байкеси. Арызыңызды бериңиз, баарын түшүндүрүп беришет. Биринчи микрофон. Исламиятына лагердин экинчи этабына кабыл алуу башталды туугандар. Биринчи этап бүтүп атат, экинчи этап 23-июнь күнү башталат. Ага чейин келип катталыңыздар. Атап өткөндөй эле 3 китептен окуйт атайын Кыргызстан мусулмандар дини башкармалыгы даярдаган программа менен балдар оюн зоок менен ойноп үйрөнөт. Жана мындай тоого чыгып, эс алуулар, кызыктыруучу оюн зооктор менен жана тамак ашы, 4 мал тамагы жана ар дайым көзөмөлдө турган, күндүзү дагы түнү дагы чогуу жүрө турган мугалимдер бар. Лагерге чакырабыз. Келип тезден жазылыңыздар. Орундар чынында чектелет.